Кыргызстандагы мектептерде психологдор үчүн штаттык бирдиктер киргизиле баштады. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов билдирди. Анын айтымында мектеп психологдору окуучулар арасындагы ар кандай түшүнбөстүктөр жана чыр-чатактарды алдын алууга, ошондой эле өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту азайтууга көмөк көрсөтөт. Психолог мектептерде тарбиялык иш-аракеттерди жүргүзүп, өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулукту азайтат деген ишенимдебиз. Мектептерде мугалим менен окуучунун, окуучу менен окуучунун, ата-эне менен мугалимдин ортосунда ар кандай түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Психологдор ошол маселелерди чечүүгө жардам берет. Жалал Абад облусунда 450 жалпы билим берүү мекемеси бар. Демек, аймактагы ар бир мектепке бирден психолог керек болот. Өлкөдө психолог адистер, айрыкча балдар менен иштей турган адистер жетишсиз экени айтылууда. Учурда мектептерде психологдор менен камсыз кылуу иштери жүрүп жатат. Адистердин жетишсиздигин жоюу үчүн жогорку окуу жайларда психологдорду даярдоону көбөйтүү сунушталууда. Азыркы күндө Агартуу министрлиги тарабынан атайын буйруктун негизинде ушул ар бир мектепке бирден психолог болсун деген тапшырмалар келди. Бул ошо базистик окуу планына дагы киргизилип жатат азыркы күндө. Азыр болжолдуу баягы 1,5 миң окуучусу бар чоң мектептерибизге бирден психолог каралууда. Ошондо демек бери дегенде бизге 400гө жакын психолог керек болот экен да. Жалпы Жалал Абад облусунда ошончо психолог табылабы негизи? Азыр эми баарды жалпысынан азыр биз ошо райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү, мектеп жетекчилери баардыгы азыр ошо психолог адистери боюнча чыныгы адистерди табуу иш-аракеттери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө толук кандуу табылбай, азыр университеттерге Агартуу министрлик тарабынан дагы тапшырмалар берилди. Ошо психолог адистерин даярдоо боюнча дагы биз кошумча иштерди жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2300дөн ашуун мектепте 1,5 миллиондон ашык окуучу билим алат. Окуучулардын саны Ош, Бишкек жана Манас шаарларында көбөйгөнү айтылды. Буга байланыштуу аталган аймактарда мектептерди жана окуу куралдарын жаңылоо жүргүзүлүп жатат. Маселен, Манас шаарына быйыл ар кандай багыттагы 130 миңден ашуун китеп жеткирилген. Биздин мына акыркы мезгилдерде окуучуларга окуу китептерин толуктуу абдан активдүү жүргүзүлгөн да. Биздин жалпы эле шаарыбызда окуу куралдары менен окуу китебинин камсыздоо бул 67% түзөт. Бүгүнкү күндө мектептерде мына китепканаларды баардык китепканаларда мындай материалдык базаны да жакшы толукталганбыз. Атайын китепканачылар үчүн ошол компьютерлер, түштүү принтерлер берилип, окуучулардын окуудан тышкаркы мезгилдеринде дагы окуу адабияттары менен окууга, сабактан тышкаркы мезгилдерге сабакка даярданууга ылайык шарттар каралды. Мына 12 жылдык билим берүүгө байланыштуу дагы STEM багытындагы китептер, башка багыттагы китептер тынымсыз келип түштү. Атап айтсам, англис тили, математика, көркөм өнөр, мен жана дүйнө жана башка аталыштагы китептер байма-бай келип түшүүдө. Жаңы окуу жылынын алдында мектеп формасы да коомчулукта кызуу талкууланган маселелердин бири. Быйыл да окуучулардын формасы белгиленген талаптарга ылайык болушу керек. Анда ак, кара, күрөң жана кочкул түстөргө басым жасалат. Классикалык стилдеги кийимдерге артыкчылык берилет. Талапка жооп бербеген кийимдерди мектепке кийип келүүгө чектөө коюлат. Ал эми окуучулардын формаларына келе турган болсок, мектеп окуучуларынын формаларына коюлган талаптар бул өзгөрүүсүз. Мурунку өкмөттүн токтому бар, 2015-жылы кабыл алынган токтом бар. Жалпы окуучулардын бириктүү формасына коюлган талаптар жөнүндө. Ага ылайык мектеп окуучуларынын формасы бул классикалык мүнөзгө ээ, ак түстө, төмөн жака кара, кочкол түстөгү кийимдер, боз, көгүш түстөгү кийимдерди кийсе болот балдарыбыз. Ал эми башка үлгүдөгү формаларды кийүүгө тыюу салынат. Бул атайын ушу токтомго ылайык мектеп формасы кийүү зарыл балдарга. Белгилей кетсек, быйылкы окуу жылы 15-сентябрда башталат. Окуу жылынын башталышын кийинкиге жылдырууга өлкөдө өтө турган бир катар ири иш-чаралар негиз болгон. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.